Менин жашым 70-ке чыгып калды. Балам жаштык кылып бирөөлөрдүн тилине кирип, кылмыш жасап коюптур. Жасагандыгы чын. Эми камалып кетпеш үчүн эмне кылсам болот? Кандай жана кантип жеңилдик сурасам болот? Бул жерде жеңилдетүүчү жагдайлар сөзсүз каралат. Ордотуучу, жеңилдетүүчү жагдайлар тергөөчү тарабынан аныкталыш керек. Сизге кандай жеңилдетүүчү жагдайлар болушу мүмкүн? Эгерде кылмыш жасаган адам чын дилинен өкүнүп, күнөөсүн мойнуна алып, тергөөгө ошол кылмышты ачууга көмөк көрсөткөн болсо, жабырлануучунун келтирилген зыяндын ордун жайгарган болсо, мен деги эле сизге мындай сунуш кылмакмын. Ошол кандай кылмыш болгон болсо, сөзсүз түрдө жабырлануучу болот. Ошол жабырлануучунун менен мындай элдешүүнү сунуш кылмакмын. Себеби дегенде ага келтирилген чыгымдарды, моралдык, материалдык чыгымдарды төлөп берип, андан мындай тосмо арыз демек, андан эч кандай добум жок, биз өз ара келишип алдык деген мындай сөзсүз түрдө тергөөдө же сотто анын арызы керек болот. Бул арыз менен эгерде жасаган кылмыш чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес кылмыш боло турган болсо, анда иш кыскартышы мүмкүн. Эгерде бул оор, өзгөчө оор кылмыш жасаган болсо сиздин балаңыз, анда сөзсүз түрдө бул иштер мындай жеңилдетүүчү жагдай катары эске алынат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 54-берене жоопкерчиликти жеңилдетүүчү жагдайлар төмөндөгүлөр: күнөөсүн мойнуна алып келүү, чын дилинен өкүнүү, кылмышты ачууга жигердүү көмөк көрсөтүү, келтирилген зыяндын ордун ыктыярдуу түрдө толтуруу же четтетүү, жеке, үй бүлөлүк жана башка оор жагдайлардын чырмалышынан улам кылмыш жасоо, коркутуунун же мажбурлоонун таасиринен же болбосо материалдык, кызматтык же башка жагынан көз карандылыктан улам, ошондой эле мыйзамсыз буйрукту же төскөөнү аткарган учурда кылмыш жасоо, жабырлануучунун зомбулук көрсөтүшүнөн, каттуу кордошунан же укукка жат башка аракеттеринен улам келип чыккан ачууга өтө жеңдирүүнүн таасиринен кылмыш жасоо, аргасыз коргоонун, өтө зарылчылыктын, кылмыш жасаган адамды кармоонун укукка ылайыктуу шарттарын бузуу менен кылмыш жасоо, жашы жетпегендердин кылмыш жасашы, кош бойлуу аялдын кылмыш жасашы жоопкерчиликти жеңилдетүүчү жагдайлар катары табылат.